Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Садыр Кожоевич, урматтуу Нурлан Тургунбекович, урматтуу депутаттар жана бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Бүгүн Бишкек шаарында 2022 жылдын 3 ноябрында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасы ортосундагы Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын айрым участоктору жөнүндө келишимди жана Кыргыз Республикасы Министрлер комитети менен Өзбекстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Кемпирабад суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын долбоорлорун сиздердин карооңуздарга алып келип отурабыз. Бул мыйзамдардын долбоорлору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тийиштүү комитеттеринде каралган жана жактырылган. Урматтуу Садыр Кожоевич, урматтуу Нурлан Тургунбекович, урматтуу депутаттар. Урматтуу депутаттар, уруксат берсеңиздер, кыскача маалымат берип кетсем, Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын жалпы узундугу 1472,182 километр аралыкты түзөт. Анын 1170,153 километр тилкеси 2017 жылдын 5 сентябрында Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык бекитилген. Калган 302,129 километр чек ара тилкеси эки тараптын өкмөттүк делегацияларынын деңгээлинде макулдашылып жазылып бүттү. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасынын пайдасына төмөнкү участкаларды калтырып жазууга жетиштик. Биринчи, Гавасай 12.849 гектар Өзбек ССР Кемпирабад сол жээк каналын курбагандыгы үчүн. Көксерек 105 гектар. Ал жерде кыргыз жарандары жашаган айылы менен кошо. Баястан 212 гектар. Уңгартоо 35 гектар. Уюлдук компаниялардын жана мамлекеттик телеканалдардын антенналары жайгашкан. Акташ 100 гектар. Карасуу шаарын кеңейтүү максатында жана саркынды сууларды тазалоочу жай куруу үчүн. Демаркация учурунда мурда 2017 жылдын 5 сентябрында жазылып, бекитилип кеткен Карабелес участогундагы 25 гектар жер аянтын Алабокор районунун Көксерек айылын калтырып жазуу, кайрадан калтырып жазууга жетиштик. Шахрихансай каналынын башталышы участкасынан Өзбек тарап тосуп пайдаланып келген 19,5 гектар жер аянты Өзбек тарапка калтырылып, анын ордуна 19,5 гектар жер аянтын Өзгөн районунун пайдалануусуна алуу жагы макулдашылып, картографиялык материалдары даярдалды. Баса белгилеп кетсек, урматтуу депутаттар, ушуга көңүл буруп койсоңуздар, себеби дегенде көптөгөн адамдар туура эмес маалыматтар таратып атышты. Муну мына ачык айтканга азыр туура келет жана ачык айтабыз. Ушул маалыматтар чындык экендигин билсеңиздер. Баса белгилеп кетсек, Орто Токой суу сактагычы жайгашкан жер аянты жана компенсация катары алынган жер аянттары да толугу менен Кыргыз Республикасынын карагына калтырылып жазылды. Жана Орто Токой өтүп кетиптир, тияк бияк дегендердин баары калып жалган болгон, мунун баары өзүбүздө калды, биздин жерибиз, биздин платинабыз боюнча. Эми Кемпирабад суу сактагычы жөнүндө маалымат бере кетсем, урматтуу депутаттар, Кыргыз ССРнин Министрлер Совети жана Өзбек ССРнин Министрлер Совети 1965 жылдын 11 декабрында номер 559/656 биргелешкен токтому менен Кемпирабад суу сактагычынын курулушуна байланыштуу айрым маселелер боюнча 1965 жылдын 23 сентябрындагы жана 12 ноябрындагы протоколдору бекиткен. Аталган биргелешкен токтом менен бекитилген 1965 жылдын 12 ноябрындагы протоколдун 1 пунктуна ылайык Кемпирабад суу сактагычынын суусу каптап калган жерлердин ордуна компенсация катары берилип жаткан жерлерди Кыргыз ССРнин курамына, ал эми Кемпирабад суу сактагычынын чашасынын астындагы жерлерди Өзбек ССРнин курамына киргизүү менен Кыргыз ССР менен Өзбек ССРнин ортосундагы республикалык аралык чек араны өзгөртүүгө макулдук берилген.
Özbek SSR'nin Ministrler Совeti 1965 жылдын 15 dekabrында номер 659 токтому менен Кемпирова суу сактагычынын курулушуна байланыштуу Кыргыз ССРине компенсация катары, жер компенсациясы катары Андижан облусунан 2966 гектар, Фергана облусунан 1161 гектар жер аянттарын берген. Өткөрүлүп алган жер аянттарындагы чегара сызыгы өзгөртүлүп кайрадан жазылган жана ал жазууларды Кыргыз ССР'нин Министрлер Совети бекиткен. Жалпысынан 4127 гектар жер аянты Кыргыз тарапка берилген. Өз кезегинде Кемпирова суу сактагычын куруу үчүн Кыргыз ССР'нин Министрлер Советинин 1965 жылдын 22 октябрындагы номером 475 токтомуна ылайык Өзгөн жана Кара суу райондорунун аймагынан 5731 гектар жер аянты бөлүнүп берилген. Бул 5731 гектар жер аянты бүгүн суу сактагычтын 908 горизонталына туура келет. Суу сактагычтын көлөмүн 900 горизонталга түшүрүү менен чек-араны жазганда анын аянты 4485 гектарды түзөт. Натыйжада мурда суу басып калган 5731 гектардан 1246 гектар жер бошойт. Аны Кыргыз тарап айыл чарба багытында пайдаланса болот, жана бул жерлер 1246 гектар жер Кыргыз Республикасынын жер балансында калды. 4121 гектар жер аянты 1965 жылы компенсация катары алынган. Ошондуктан 900 горизонтал менен мамлекеттик чек-араны аныктоонун эске алганда, Өзбек тараптан Кыргыз тарапка дагы 358 гектар жер берилбей калган. Кыргыз ССР'нин Министрлер Советинин 1973 жылдын 17 сентябрындагы номер 325-Б буйругу менен бекитилген Кыргыз ССР'нин менен Өзбек ССР'нин ортосуна жер жана суу маселелерин жөнгө салуу боюнча республикалык аралык кеңешменин протоколу бекитилген. Ал протоколдо Өзбек ССР Кемпирова суу сактагычын куруу үчүн ажыратып берилген жер аянттарын толугу менен компенсациялап берген деп жазылган. Бирок Кыргыз тарап акыркы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен ошол берилбей калган 358 гектардын ордуна 1000 гектар жерди Өзгөн жана Сузак райондоруна бөлүп берүү жөнүндө макулдашып, протокол менен бекитилип, картасы сызылып даярдалды. Жыйынтыгында компенсация болбой калган жер үчүн дээрлик 2,5 эсе көп жер алынып жатат. Тийиштүү адистер жерине барып, 900 горизонтал кайсыл жерден өтүшүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жана жашоочуларга түшүндүрүп так көрсөтүп беришет. Кемпирова суу сактагычынын курулуусуна байланыштуу 1965 жылы компенсация катары төмөнкү жерлер алынган. Алабыкы районунун Көксерек жана 1-Май айыл аймактарынан 1307 гектар айдоо жана жайыт жерлер. Ошондой эле бул аймакта кыргыз жарандарынан турак үйлөрү бар 10 кожолук жана жер үлүштөрү жайгашкан. Экинчи, Аксы районунун Кербен шаарына жана Кашка суу айыл аймагына жалпы 571 гектар жер аянты. Бүгүнкү күндө ал жерлерде Кербен аэропорту жайгашкан 52 гектар, калкынын саны 275 адамды түзгөн Жетиген айылынын бир бөлүгү жайгашкан 15 гектар, ФАП, мечит жана балдар бакчасы, жарандардын жер үлүштөрү жайгашкан. Үчүнчү, Нокот районунун Шамалдуу Сай участогу 1088 гектар. Анын ичинде калкынын саны 2750 адамды түзгөн Достук айылы 55 гектар. Ошондой эле адамдардын жер үлүштөрү жайгашкан. Төртүнчү, Араван районунун Найман участогу 148 гектар. Анын ичинде калкынын саны 1600 адамды түзгөн Эсенбай айылы 32 гектар. Кадамжай району 1013 гектар. Анын ичинде Көктала участкасы 758 гектар. Анын ичинде калкынын саны 16278 адамды түзгөн Достук, Көктала жана Маяк айылдары жайгашкан.
Pıldırak участогы 255 gektar. Anın içinde halkının sanı 4700 adamды түзгөн İsbayram жана Pıldırak айылдары жайгашкан. Жалпылап айтканда, Өзбек ССРинин Кемпирова суу сактагычынын курулушуна байланыштуу 4127 гектар жер аянтын компенсация катары алынып, азыркы мезгилде ал жерлер толугу менен өздөштүрүлүп, 25 миңден ашуун кыргыз жарандары туруктуу жашап келүүдө. Ошондой эле турак жай, коро, жолдор жана социалдык объектилер курулган. Көптөгөн жарандарыбызга жер үчтөрү катары берилип, менчик укуктары каттоодон өткөрүлгөн. Мындан сырткары Кемпирова суу сактагычын биргелешип башкаруу үчүн Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасы өкмөт ортосунда өкмөттөр аралык макулдашуу түзүлүп, азыркы мезгилде аталган макулдашууну сиздердин карооңуздарга алып келип отурабыз. Бул макулдашуунун шарттары боюнча кыргыз тараптын суу чарбы адистери Кемпирова суу сактагычынын платинасына кирип, суунун деңгээлин жана бөлүштүрүүчү лимиттерди көзөмөлдөп турушат. Ошондой эле Өзбек тарап Кемпирова суу сактагычынын айланасында инженердик техникалык жабдууларды орнотпойт. Балык уулоого, мал сугарууга, айыл чарбасына сууну пайдаланууга эч кандай тоскоолдуктарды кылбайт деген милдеттенмеси макулдашууга киргизилип бекитилген. Макулдашууга киргизилип бекитилген. Жыйынтыгында алынган жерлер, урматтуу депутаттар, биринчи Гавасай 12849 гектар, экинчи Көксерек 105 гектар, үчүнчү Баястан 212 гектар, Уңгарто 35 гектар, Акташ 100 гектар, Карабелес 25 гектар, Өзгөн жана Сузак райондору үчүн 1000 гектар. Суунун көлөмү 908ден 900 карнизалга түшкөндө 1246 гектар жер бошоду. Жалпы 15500 гектар жер кыргыз тарапка өттү. Бул жер аянтына 1965 жылы берилген 4127 гектар жерди кошкондо, жалпысынан 19699 гектар жер аянты алынды. Анын ордуна суунун астындагы 4485 гектар жер берилди. Biz жалпысынан 19700 гектар жер алдык. Суунун астындагы 4485 гектар жерди бердик. 5 эсе көбүрөөк жерди алдык. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасы менен Коңшу Өзбекстан Республикасынын жана эки элдин ортосундагы достук мамилелерди чыңдоо максатында өлкөнүн улуттук коопсуздугун камсыздоого жана аймактын бүтүндүгүн бекемдөөгө багытталгандыгын эске алып, сиздердин карооңуздарга белгиленген тартипте киргизилген мыйзам долбоорлорун колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Менин маалыматым бүттү, суроолоруңуз болсо жооп берүүгө даярмын. Рахмат. Рахмат, Камчыбек Кыдыршаевич, отуруп турсаңыз. Азыр урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич сөз сурап атат. Анда сөз Садыр Нуркожоевич сизде. Рахмат, урматтуу калайык калк, урматтуу депутаттар. Бүгүн тарыхый күн. Эзелдеден бери Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда чечилбей келген чек ара маселесине чекит кое турган күн. Ошондуктан бүгүнкү ратификация маселесине мен дагы катышып, ушул тарыхый жооптуу учурда башымды катып олтуруп албастан өз пикиримди билдирип кетейин деп келдим. 2 мүнөт убакыт сурадым, убакыт бергениңиздерге рахмат. Мен дагы Камчыбек Кыдыршаевичти кичине толуктап кетейин. Себеби менин толуктоом алдыда сиздер бере турган суроолорго жооп катары болуп, суроолор азаят го деген үмүттөмүн. Чек ара маселеси кандай чечилип жатканын баяндамачы Камчыбек Кыдыршаевич толугу менен түшүндүрүп айтып берди. Түшүнбөгөн кишиге деле түшүнүктүү болду деп ойлойм. Канча жер, кайсы талаш жерлер бизге өткөндүгүн көрдүңүздөр. Алар жөнүндө кеп кылбай эле коеюн. Менин айтайын дегеним, Кемпироваттын алдында жаткан жерибиз кетип жатат деп ызы чуу салып жаткан жарандарыбызга айтарым. Азыр Камчыбек Кыдыршаевичтин баяндоосунан кийин суу астында жаткан 4127 гектар жер 1965 жылы эле Өзбекстан менен алмашып кеткенине күбө болдуңуздар. Ошого карабастан ызы чуу чыгарып, кокус Кемпироват кургап кетсе, суу астында жаткан жер
өзгөндө калсын деп кыйкырып жатасыздар. Биринчиден, суу кургабайт, дагы кылымдар бою суу агат. Адам атадан бери адам баласынын жашоосу уланып келе жатат, кыямат кайымга чейин улана берет. Суу кургап кетсе, суусуз жашоо жок. Адам баласынын жашоосу да токтойт. Экинчиден, макул. Суу түгөнүп, суу сактагыч кургап кетти дейли. Ордуна тең-метең башка жерден берип, ошол замат алмашып алсак болот. Айланайын деп алмашат. Анткени аларга суудан бошогон таш, кум баскан сайдын кереги жок. Ал жерге же пахта эге албайсың, же шалы да эге албайсың. Үчүнчүдөн, кыйкыргычтар айтат, бүгүнкү келишимге киргизип, Өзбекстанга башка участоктон жер берип, суунун алдында жаткан жерди алып бергиле дешет. Өзбек туугандардын башы жакшы иштейт. Ошол үчүн бизден 30-40 жыл алдыга кетишти. Биз болсо дагы деле кыйкырыктан башыбыз чыкпай жүрөбүз. Самолет, тик учакты айтпай эле коеюн, биз 30 жыл ичинде ширеңке чыгарган фабрика салбаппыз. Бүгүн ушундай алмашуу кылалы, силерге чек аралаш жерден 4000 гектар айдоо жерди берели, суу кургап кетсе, суунун алдында жаткан жер өзгөнгө калсын десек, айланайын деп макул болушат. Анткени суу 100 жыл, 200 жыл керек болсо дагы бир нече кылымдар бою жатарын билишет алар. Ага чейин бул жерди колдоно берели деп дароо макул болушат. Ошол үчүн шашпай тургула, урматтуу өзгөндүк туугандар. Ошол суу астында жаткан жер керек болсо 1 жылдан кийинби жерди 10 жылдан кийинби же 100 жылдан кийинби алмашып алабыз. Ага чейин өзүбүз иштетип туралы. Азыр бүгүнкү келишим менен бекитип, чек араларыбызга чекитти коюп алалы. Бир эле өзгөн менен маселе чечилип жаткан жок. Бүтүндөй Кыргызстан боюнча 1,5 миң километрге жакын чек ара маселеси чечилип, чекит коюлуп атат. Ал эми, урматтуу депутаттар, сиздерге кайрыларым, ушундай мамлекеттин тагдырын чечүүчү маселеге келгенде жоопкерчиликтүү мамиле кылсаңыздар. Албетте, баарыңарды айткандан алысмын, бирок бирин-экин депутаттар добуш бербейм, өкмөт менин суранычымды аткарбай жатат, суранган кадрларымды кызматка албай жатат деген сөздөрдү айтып жаткандар бар. Эгер мен же министрлер кабинети жеке маселебиз менен келсек, мейли колдобой эле койгула. Бул маселе мамлекеттин түбөлүк бүтүндүгү, коопсуздук үчүн кабыл алынып жаткан мамлекеттик маселе. Бул маселеге жеке таарыныч менен мамиле кылган туура эмес, урматтуу депутаттар. Бул маселеге башыңды оорутпай, кийинкиге жылдырып салбайсыңбы деген дагы коллегаңыздар болду. Жок, андай болбойт. Бүгүн чечпесек, кийин мындай ийгиликтүү келишимге жетиш биз үчүн өтө оорго турат. Мындай ийгиликтүү жеңишке жете да албай калышыбыз мүмкүн. Күндөн күнгө, жылдан жылга кошуна элдердин саны өсүп жатат. Муну баарыңыздар көрүп турасыздар. Жерлер тарып баратат. Кийин чечебиз деп калтырып койсок, ошол мезгилде 19 000 гектар жер эмес, 1 сотук жер үчүн кан төгүлөт. Буга чейин деле канча аскерлерибиз, жөнөкөй жарандарыбыз чек ара чырынан өлүп кетишти. Мына 30 жыл ичинде өзүңүздөр билесиздер. Популисттик кылып, же элдер кыйкырып жатпайбы деп элге шылтап, добуш бербей, кворум кылбай, отурумдан чыгып кетип жатканда депутаттар жок эмес. Мамлекеттин тагдыры чечилип жаткан маселеде андай кылбаңыздар. Бийликке оппозиция боло бериңиздер, бирок мамлекетке оппозиция болбоңуздар, сураныч. Жөнөкөй калкыбыз мындай маселелерде кагаздарды көрбөгөндөн жакшы билишпейт, түшүнүшпөйт, ошон үчүн кыйкырышат. Сиздер көрүп атасыздар. Мына далилдүү документтер колуңуздарда турат, архивдик документтер. Кимдер каршы кыйкырбасын, маселени терең изилдеп чыгып, мамлекетке пайдалуу келишим болуп жаткандан кийин жоопкерчиликтүү мамиле жасасаңыздар жакшы болот эле. Сиздерди эл мамлекеттин тагдырын чечет деп ишенип шайлаган. Анан ушул тагдыр чече турган маселеде мен ооруп жатам, же командировкага кетип калайын деп кетип калганыңар туура эмес. Бул эл ишенимине жоопкерсиздик мамиле, урматтуу депутаттар. Эч коркпоңуздар. Биз туура жол менен кетип бара жатабыз. Жер берип жаткан жокпуз. Тескерисинче мурдагылар берип жиберген жерлерибизди кайра кайтарып алып жатабыз. Фактылар менен, тарыхый
архивдик документтер менен Камчыбек Кыдыршаевич далилдеп берди. Дагы кандай далилдер керек бизге? Биз бүгүн эң туура кадам жасап, туура чечим кабыл алып жатабыз. Буга тарых басым берет. Мына могу кагаздардай болуп, бардык документтер архивде калат. Ошондуктан бүгүнкү убактылуу жеке кызыкчылыктарды четке кагып, каршы чыгып жаткан саясатчыларга кошулуп алып, ушуну колдоп коеюн, досум болот эле деп чолок акылдык кылбастан түбөлүктүү Кыргызстанды ойлойлу. Ошол үчүн бул маселеге жоопкерчиликтүү мамиле менен добуш беришиңиздерди суранам, урматтуу депутаттар.